Rossiyada migrantlarga şaşılış uçuğa tыюу salınуусу mümkün. Rossiyanın içki işler ministri жана ФСБсы migranttар үчүн катуу жаңы тартип киргизүүнү демилгелеп жатат. Ага ылайык чет өлкөлүк жарандар кайрылган күнү эле авиабилет сатып алып өлкөдөн учуп кете албайт. Бул чечим буга чейин макулдашылып, транспорт министрлигинин кол коюусуна жөнөтүлдү. Бул тууралуу Insider Telegram каналы коопсуздук органдарындагы булактарга таянып билдирди. Мындай чарага себеп оор кылмыштарды жасаган айрым мигранттардын ошол эле күнү билет алып Россиядан изине жашырып кеткени. Акыркы убакта Электростал, Калуга жана Москва облусундагы резонанстуу кылмыштардан кийин шектүүлөр Ташкентке, Бишкекке же Дүйшөмбү шаарына чартердик каттамдар менен чыгып кеткендиги аныкталган. Маалыматка караганда 2025-жыл ичинде ушундай жол менен кеминде 40 адам тергөөнүн колунан чыгып кеткен. Алардын арасында зордуктоо, киши өлтүрүү жана уюшкан кылмыштуу топко тиешеси барлар болгон. Авиакомпаниялар жүргүнчүлөрдү ички иштер министринин базалары аркылуу текшербей, чет элдик паспорт менен накталай акчасы болсо эле өз өлкөсүнө учуруп жиберип жатышат. Жаңы тартипке ылайык убактылуу каттоосу же патенти бар мигранттар учууга кеминде 72 саат калганда ички иштер министрлигине алдын ала кабар берүүгө милдеттүү болот. Ал эми мигранттарга билет сатуу укук бузуучулар жана терроризмге шектүүлөр базалары аркылуу текшерүүдөн кийин гана мүмкүн болот. Бийлик бул чара коопсуздукту күчөтүүгө жана кылмышка шектүүлөрдүн өлкөдөн качып кетишине жол бербөөгө багытталгандыгын белгилешет. Долларга коркунуч жаралды. БРИКС эми бирдиктүү төлөм системасын түзүүдө. БРИКСке кирген өлкөлөр АКШ долларына жана батыштык төлөм системаларына, анын ичинде Свифтке көз карандылыкты азайтуу үчүн альтернативдүү каржылык инфраструктуранын активдүү өнүктүүнү баштады. Бул тууралуу Германиянын Берлинер Zeitung басылмасы жазды. Маалыматка ылайык негизги демилге БРИКС Pay аттуу жалпы платформа түзүү. Ал БРИКС өлкөлөрүнүн улуттук төлөм системаларын жана борбордук банктардын санариптик валюталарын бири-бири менен байланыштырууну көздөйт. Доллар бул системанын сыртында калат. БРИКС өзүнүн каржылык суверенитетин бекемдеп жатат деп белгилейт басылма. Ошол эле учурда максат бирдиктүү валютаны киргизүү эмес, көз карандысыз транзакциялык архитектура түзүү экенини баса көрсөтүлөт. Долбоорду БРИКСке төрагалык кылып жаткан Индия активдүү илгерилетүүдө. Бул кадам АКШ жана Евробиримдик тарабынан күчөп жаткан экономикалык басымга жана санкциялык тобокелчиликтерге жооп катары каралууда. Эксперттердин баамында, эгер бул демилге ийгиликтүү ишке ашса, АКШ жана анын союздаштарынын каржысы геосаясий курал катары колдонуу мүмкүнчүлүгү олуттуу түрдө чектелип, дүйнөлүк экономикадагы таасир күчү өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн пайдасына кайра бөлүштүрүлүшү мүмкүн. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Зеленский Украина аймагынан эч кандай шартта баш тартпай тургандыгын ачык айтты. Украинанын президенти Владимир Зеленский Абу-Дабиде өткөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында комментарий берип жатып, Украина өз аймагын Россияга эч кандай шартта бербесин дагы бир жолу баса белгиледи. Менин аймактар боюнча позициям өзгөргөн жок, деди Зеленский. Анын айтымында сүйлөшүүлөрдө көйгөйлүү жана татаал маселелер өтө көп. Ошол эле учурда New York Times басылмасынын маалыматына караганда, АКШ менен Украина Бириккен Араб Эмираттарында өткөн сүйлөшүүлөрдө Донбасска бейтарап өлкөлөрдүн аскерлерин жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн талкуулашкан. Россия тарап болсо бул аймакты өзүнө алууну талап кылууда. Украинанын президенти болсо эч кандай шартта Россияга өз жеримди бербейм деп билдирүү жасады. Сүйлөшүүлөр уланууда, бирок тараптардын позициялары азырынча олуттуу айырмаланып турат.
AQŞ İran'a karşı mümkün bolgan operatsiyaga daярдык körүүдө. AQŞ'nın asker deniz güçlerine tanıdık USS Abraham Lincoln avianisiyasi sokku uruçu flottun toptun koştausunda jakınкы чыгышка keldi. Bul kadam İran'a karşı mümkün bolgan askerdek kampaniyaga daярдыктын alkagında jasalgany aytılууда. İsraildeki malumat karajatlarının jasınça AQŞ İsrail'den koopsuzluğunu küçültүүгө ubada berip, jakınкы күндөрү aymakka eң күчтүү bolgan taat abadan korgoçu sistemasını jakınкы күндөрү jönөtүүnü planloodu. Bul sistema balistikalık raketalarga karşı koldonulat jana İsrail'den abadan korgolуу mümkünçülügün oluttu jogorulatat dep bağlanууда. Aymaktagı askerdik aktивдүүлүктүн ösüşü jakınкы чыгыштагы kırdaldın dagы bir çыңалуусуна alıp gelişi mümkün. İran AQŞ askerlerine katуу eskertүү jasady. İran parlamentinin uluttuk koopsuzluk boyunça komissiyasının başçısı jakınкы чыгыштагы Amerikalık askerlerge kayrılıp kurç bildirүү jasady. Eger AQŞ özün aşıkça bağlagan prezidentinin жаңылыш eseplerine tayanıp dagы bir akılsız kadamga barsa, anda aymaktagı Amerikalık jokerler üy bülölörü menen koştaşıp alışkandır dep ümittönöm dep жазды. Bul bildirүү AQŞ'nın aymaktagı askerdik күчтөрүн көбөйтүп жатканын fonunda aytıldı. Akırkı gündörü AQŞ avianislerdi, askerdik ekemelerdi jana koşumça abadan korgonu sistemalarının Pers bulununa jönötüp jatkany kabarlangan. Ekspertlerden bağımında İran menen AQŞ'nın ortasındagı çыңalуу kooptu çekке jetti. Pers bulunundagı kırdaal bargan sayın koçup tuz kagılışуу korkunçu küçöp jatat. Demek İran'ın biyligi Amerika Koşma Ştatynyň askerlerine açık ele eskertip, üy bileňler menen koştaşууga үлgürüp kalgyla. Egerde Amerika Koşma Ştaty bizge kol sala turgan bolsa, biz silerdi zamatda jok kılabız dep korkutup oldurat. Trump Kıtay Kanadany basıp alıp jatkandygyny aytdy. AQŞ'nın prezidenti Donald Trump Kanadanyň Kıtayga köz karandylygy küçep jatkanyny aytyp, Pekin murda uluu bolgon өлkөнü akırındyk menen toluk közömölüne alıp jatkandygyny bildirdi. Anın aytymında Kıtay menen tüzülgөн kelişimler Kanadanyň uluttuk kızykçylyklaryna karşı iştep jatat. Oşol учурда Trump tamaşaçyny aralaş formada bolgonu hokeyge тийишпесе boldu degen ümitini bildirdi. Bul bildirүү sosial tarmaktarda kızуу talkuu jaratty. Andan soň Trump dagы bir ret bildirүү jasap, Kanada özün özü jok kılıp jatkandygyny açyk aytdy. Donald Trump özünün sosialdyk tarmagyndagy dagı bir katуу bildirүүsüni jasap, Kanadanyň Kıtay menen bolgon ekonomikalyk sayasatyny kesken ısınga aldy. Mildetli türde körgülü Kanada sistemalı türde özün özü jok kılıp jatat. Kıtay menen kelişim alar üçün çыныгы katastrofa bul tarıxtagı eň naçar kelişimlerden biri bolup kalat dep жазды AQŞ'nın prezidenti. Anın aytymında Kanadalyk kompaniyalar massal türde AQŞ'ga köçüp жатышат. Oşol учурда Trump Kanadaga karata men bul өлkөнүn aman kalıp kayra önügüsünü kaalayım dep koşumçalady. Ekspertler bul bildirүүлөрдө AQŞ menen Kanadanyň ortasındagı sooda jana geosiyasi çыңалуунун dagı bir belgisi katary bağlap жатышат. Canada's market alone is too small to justify large-scale manufacturing. Ukraina dünýädägi eň güçlü armiýalardyň reytinginde 20-nji orundy eýledi. Global Firepower Analitik borboru tüzgön dünýädägi eň kubatly armiýalardyň jaňy reytinginde Ukraina 20-nji orundy eýledi. Aldynkı 3 murdagda ele özgörүүsüz kaldy. 1-nji orunda Amerika Koşma Ştaty, 2-nji orunda Russiýa, 3-nji orunda Kıtay. Reytingde tüzüde ekspertler askerlerden sany je teknikasy menen gana çektelbesden ekonomikalyk mümkünçülüktördi, halkyň sanyn, logistikasyny, korgonuu çygymdарын jana başga köpdögön faktorlordy eske alışgan. Ukrainanyň negizgi artykçylyklary katary analitler armiýanyň maştaby menen realduu soguşdyk tajrybasyn, jeke kuramdan jana rezerwden köpdügün, oşonda ele koldo bar askerdik teknikasy belgileşken. Özgöçe köňül drondordy, uçkusuz aparatlardy keňere koldanууga burulgan. Mundan tышкары өлkөнүn önükön temir jol tarmagy, kömür kazyp alуу mümkünçüligi jana korgonuu tarmagyna oluttuu karjylooda koşumça plus katary körsetilgen. Oşol учурda Ukrainanyň kuraldy güçlörünün alsız jaktarda aytıldı. Alardyň katarynda askerdik jana jarandyk flottun çabaldygy, aviasiýanyň jetsizligi, oşolle küýüçü may boýunça tyşky jetkirүүлөрgө jogorku köz karandylyk kiret. Jyýntykdyň reytinginde Ukrainany Egipet, Braziliya, Indoneziya, İran, oşonda ele Germaniýa menen İspaniýa aldyga ozup çykdy. Belgile kesek, bul өлkөлөрдүn armiýalarynyň sany Ukrainaga karaganda az bolgondygyna karabastan komplekstүү körsetkiçler boýunça jogary bağlangan. Videonu ayağına çeyin көргөнүңүздөр үчүn çoğun rahmat. Sizler menen ar daim Kuday Bek Şamirov boldu. Keyinki videodan görüşkөнгө чейин aman turuңуздар.